Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүн бизде тарбиялык класстык саат. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы китеп билим булагы. Балдар, бүгүнкү биздин сабагыбызда силер китеп жөнүндө жана анын пайда болуу тарыхы менен таанышасыңар. Китепти окуунун пайдалары тууралуу маалымат аласыңар. Китепти булгабай, таза урунууга, барктоого тарбияланасыңар. Эми балдар, биз бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Биздин бүгүнкү сабагыбыз тема айтып тургандай китеп жөнүндө болмокчу. Силер бүгүнкү сабактан китептин тарыхы, китеп жөнүндө ырлар, учкул сөздөр, макалдар менен таанышасыңар. Китеп илим, билим, маданият, адабий көркөм чыгармаларды жайылтуунун, сактоонун маанилүү каражаты. Кагазды ойлоп тапканга чейин китеп жазуу өтө оор болгон. Ассирияда ылайдан китеп жазашкан. Жумшак ылайга учтуу таякча менен жазып, анан аны отко кактап кургатышкан. Бул аны алып жүрүү үчүн өтө ыңгайсыз болгон. Египетте ташка чегип жазышкан. Кийинчерээк кой, эчки, музоонун терилерин ийилеп, териден пергамент кагаз жасашып, ошого жаза башташкан. Кагаз жасап чыгаруу да оңой болбогон. Бамбуктун сабагы, дарактын кабыгы, кара куурайды майдалап, аны ташка аралаштырып, аны суткалап кайнатып, андан чайырдын боткосу пайда болгон. Аны майда торчолордон өткөрүү менен жуп-жука кагазды жаратышкан. 1564-жылы Россияда төл башы китеп болуп, Апостол аттуу китеп басылып чыккан. Андан кийин Федоров орустун биринчи алифбесин түзгөн. Ошентип китеп басып чыгуу пайда болгон. Учкул сөздөр, макалдар. Китеп билим булагы, билим өмүр чырагы. Билимдин кени китепте. Күч билимде, билим китепте. Дүйнөдө китептен сүйкүмдүү дос жок. Китептер акылмандыкты арбыткан шайман. Билимдүү китептердин баркын билет, окуган акыл оюн эске түйөт. Китеп сыйкырчы, дүйнөнү жаңырткан да китеп, адамзаттын өлбөс өчпөс изи да китепте. Ал адамдын оюнун жарчысы. Эми балдар, азыр биз китеп окуунун пайдалары жөнүндө билебиз. Китептен алган баардык маалыматтар көрүнбөгөн катмар менен силердин аң сезимиңерде сакталып калат. Канчалык көп окусаңар, ошончолук дүйнөгө болгон көз карашыңар, кругозоруңар кеңейет жана айланадагы адамдардын ойлоруна көз каранды болбой, туура жыйынтыктарды чыгаруу жөндөмүңөр өнүгө баштайт. Эгерде силер окуп алган маалыматтарыңарды унутуп калган болсоңор деле, силердин сөз байлыгыңар өсөт. Кандай гана адабиятты окубаган адам болбосун, анын ораторлук чеберчилиги китеп окубаган адамга салыштырмалуу алда канча чоң экендиги далилденген. Сөз байлыгынын болуусу мурда силерге түшүнүксүз болгон темаларда баарлашууга, башка адамдарга оюңарды так жеткирүүгө керек болот. Эс тутум жакшырат. Көркөм адабият же болбосо илимий адабиятты окуу учурунда силер эсиңерге көптөгөн каармандарды, терминдерди, мотивтерди сактоого туура келет. Ошого байланыштуу канчалык көп окусаңар, ошончолук жаңы маалыматты эске сактоого оңоюраак болот. Жашоодо адамдардын ысымын оңой жаттоого, башкаларды кунт коюп угуу жөндөмдүүлүгүңөр өсөт. Китеп окуу өмүрдү 2 жылга узартат. Китеп окуганда мээ катмарлардын арасындагы байланыш күчөйт. Бул өз кезегинде көптөгөн оорулардын пайда болуусунан сактайт. Китеп окуу эске сактоо жөндөмдүүлүгүн
жакшыртып, депрессия менен күрөшүүнүн жакшы ыкмасы болуп саналат. Окуу стрессти төмөндөтөт. Китеп деген бир укмуш, камтый таалам сырларын. Талбай окуп, түшүнүп, акылдуу бол, бил баарын. Китеп өзү сыйкырдуу, бүт кубулуш ичинде, үйрөнгүнүң бүт жумшап, эркиң менен күчүңдү. Китептер сүйлөшөт, анда эмесе кезекти китептерге берели. Бактылуу китеп. Мен абдан жакшы окуучуга туш болдум. Мени тыштап, ар бир барагымды этияттап, ачып, бүктөбөй, кир кылбай, таза урунду. Мен ошон үчүн ар дайым кубанып, жайдары жүрөм. Мен абдан бактылуумун. Кайгылуу китеп. А менин кайгымды сурабагыла. Мени алгандан баштап, бетимди ачып, барактаганды кой. Колдоруна да кармаган жок. Мукабам чаң басып, караңгы мурчта жатам. Каарданган китеп. Мен болсо балдарга футбол тобу болдум. Алар мени мазакташып, тепкилеп ойношту. Акыры бүт денем бошоп, айрыла турган болдум. Мага толук кайра оңдоп түзөө керек. Мукабасы тытылган китеп. Менин абалым деле сеникинен кем эмес. Абалым абдан эле оор. Сырткы мукабамды айрып, аны чай ичкен чайнектин астына салышты. Мага көңүл да бурушкан жок. Өзүмдү болсо от жаккан очокту көздө ыргытып ийишти. Оорукчан китеп. Менин абалым абдан начар, достор. Алган күндөн баштап начар окуучуга туш болдум. Менин баркымды билбейт. Туш келди ыргытты. Кир колу менен кармап, барактарымды улам жерге тытып ыргытты бирден. Улам жерге түшө берип, оорукчан болуп калдым. Эми кимге арманымды айтарымды билбейм. Балдар, көрдүңөрбү китептердин сүйлөшкөнүн? Биз мындан эмнени биле алдык? Демек, китеп биз үчүн абдан маанилүү жана баалуу экенин билдик. Биз билимди кайдан алат экенбиз? Биз билимди китептен алат экенбиз. Ошондуктан китепти кор кылбай, булгабай, тытпай, таза урунушубуз керек экен. Ар дайым колдорубузду таза жууп, алаканыбызга салып, таза жерге коюшубуз керек экен. Ошондуктан баркын бил, кирдебесин бир чети, айрып, жазып, булгабай, жакшы сакта китепти. Анда эмесе, сабагыбызга бир аз тыныбуу жасап, угуп турабыз. Максим Горький 4000 сөздү 1 минутта ылдамдыкта окуган. Сталин күнүнө эң аз дегенде 400 барак китеп окуучу. Эдисон 2-3 сапты дароо бирге окуп, ар бир бетиндеги текстти эстеп калчу. Ыкчам окуганга караганда жай окуганда көз тез чарчайт. Орточо китеп окуу тажрыйбасы бар адам китеп окуганда 12-16 сабына келгенде бир тыныгуу жасайт. Ыкчам окугандар 2-4 сапта бир тыныгат. Наполеон 1 минутада 2000 сөз ылдамдыкта окуган. Адам китеп окуп жатканда көздөрү ар тарапты карай берет. Бальзак жарым саатта 200 барак окуган. Суроолорго жооп беребиз. Эң алгач адамдар эмнелерге жазышкан? Адамдар эң алгач таштарга жана чыгаштарга жазышкан. Андан соң эмнеден китеп жазышкан? Териден китеп жазышкан. Сайлуун кагазды канчанчы жыл ойлоп тапкан?
105-жылы ойлоп тапкан. Балдар, биздин китептерибиз эмнеден алынат? Биздин китептерибиз жыгачтан алынат. Балдар, муну баардыгыбыз билебиз. 21-кылымда китептин ордуна эмнелерди ойлоп табышты? Китептин ордуна компьютерлерди, телефондорду ойлоп табышты. Эми сабакта жыйынтыктоого кезек келди. Окуучулар, мына баарыңар күбө болдуңар. Китеп жөнүндө көптөгөн жакшы сөздөр, ырлар айтылды. Албетте, китеп көзүңдү ачат. Дүйнөнү, кооздукту, солоолукту, улуулукту таанытат. Китеп билим булагы, билим өнөр чырагы деген макал бекеринен айтылбаган чыгар. Илим, билим, көркөм дүйнө аркылуу өз максатыңа жетүүгө болот. Китеп биздин байлыгыбыз. Аны булгабай, кордобой, кийинки келечек муундарга мурас катары калтырышыбыз керек. Анда эмесе үйгө тапшырма алабыз. Төмөндөгү көрүнүп турган кроссвордту сүрөттөр аркылуу толтурабыз. Бул болсо биздин баардык окуу китептерибиздеги өтүлгөн темалар аркылуу түзүлгөн. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта калгыла.